НТС каналының эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студияда Айнура Кабатай кызы жана Мирзат Муканов кызмат кылабыз. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Жогорку соттун судьялыгына сунушталган 5 талапкердин экөөнү гана депутаттар колдошту. Бүгүн парламент жогорку соттун жаңы судьяларын шайлады. Кары-картаңдарга жардам беребиз деп алдап, алардын акчасын уурдагандар. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин тоноп жүргөн аял кармалды. Санавиация кызматы кээде аткаминерлердин кызыкчылыгы үчүн колдонулабы? Дарыгерлер муну ачык айтып чыккан кесиптешинин жумуштан алынышына нааразы. Ош шаарынын санитардык абалын текшерген ишкананын өзүндө тазалык кандай? Текшерүү учурунда ишканадагы шарттар талапка жооп бербестиги белгилүү болду. Жогорку соттун жаңы шайланган судьялары бүгүн парламентте ант берди. Президент тарабынан бул кызматка сунушталган 5 талапкердин экөөнү гана депутаттар колдошту. Алар Нургуль Бакирова жана Кыдык Жунушбаев. Ал эми Айдарбек Алымкулов, Дамира Орозова жана Ирина Воронцовага эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү каршы добуш беришти. Алгач парламентте жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди тандоо маселеси каралып жатканда, алардын баарын өткөрбөй коюу сунушталган. Бирок бул демилге колдоо тапкан жок. Мыйзамга ылайык жогорку соттун судьялары биринчи жолу шайланып жатса, 7 жылга чейин иштейт. Жогорку сотко талапкерлер боюнча кызуу талкуудан Акмарал Сабаттардын репортажы. Жогорку соттун судьялыгына президент тарабынан Кыдык Жунушбаев, Нургуль Бакирова, Ирина Воронцова, Дамира Орозова жана Айдарбек Алымкуловтар көрсөтүлгөн. Бирок маселе башталганда эле бул кандидаттардын айрымдары эл өкүлдөрү тарабынан катуу сынга кабылып, алардын калк арасында аброю өтө төмөн деген пикирлер айтылды. Себеби дал ушундай айрым таза эмес фемида өкүлдөрүнүн кесепетинен өлкөдө 7 жыл мурда башталган соттук реформа ордунан жылбай калганын айтышты. Кегиле нөлдөн мына жаңыдан таза адамдарды жаш кадрлар алып келип сотторго коюш керек. Ошондо эл бизге ыраазы болуп ишенет. Бүт сотто мурда иштеп кеткен Манас Арабаевдин кадрлары мына Воронцова деген жөнүндө буга чейин көп канча жерде айтылып жүрөт маалымат каражаттарынан. Эми биз ушулардын бардыгын кайсы бетибиз менен жогорку сотко судья кылып шайлайбыз? Ошон үчүн дөңүнөн добушка коюп туруп, 5-10 катардан жыгып, парламент өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтүп, соттор жөнүндө мындан ары бир жаңы кадам баштай турган убакыт келди. Эгерде биз бүгүн бардыгын колдоп берсек, анда биз сот адилеттүүлүгүнөн күтпөй эле калганда. Жогорку соттун судьялардын кабинетинде жүрөбүз. Жардамчысы да киргизбейт. Бул биздин башыбыздан өттү. Биринчиден кеңири суроо жооп алып, кээ бир соттордун жүзүн бетин ачалы. Конституция боюнча сот адамдын укугун коргой турган калыс орган болуш керек. Бүгүнкү күндө сот Кыргызстан үчүн эң коркунучтуу орган. Адамдарды ак жеринен жазалаган. Ошонун негизинде биз 138 өлкөнүн ичинен мыйзамды таптакыр сактабаган 30 өлкөгө кирдик. Ушул соттордун кесепетинен. Бүгүн булар утуп алса, эгерде сот болуп бекисе, эртең кыргыз элинин шору. Шайласак ит болобуз, шайлабасак хит болобуз. Ошол эле анан азыртан эле боор ачып баштады, булардын үрөйү учуп кетти. Булар акыйкат үрөйүн учкан, булардын бир үрөйү учпайт. Бүгүнкү күндө сот реформасы жүрдү. Рейси калып калды, формасы эле жүрдү. Булардын формасы өзгөрдү. Сот реформасы болгон жок да. Булардын айлыгын биз каражатты 5 эсе көбөйттүк, а бирок сот элдерди сот кылган ишенимин 5 эсе төмөндөттү. Отурумда кечээ жакында саясий жетекчиликтин ишенимин жоготту деген атайын берененин негизинде президенттин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгынан алынган Манасбек Арабаевдин ысымы улам-улам айтылып жатты. Себеби буга чейин коомчулукта Арабаев аппаратта отуруп алып, соттордун ишине, алардын чыгарган чечимдерине кийлигишет деген кептер айтылып келген. Атүгүл талапкерлиги көрсөтүлүп жаткандардын айрымдары анын көрсөтмөлөрүн кың эттирбей аткарары да белгиленген. Бирок бүгүнкү отурумда фемида өкүлдөрүнүн бири да аны менен тааныш эмес болуп чыкты. У меня вопрос ко всем кандидатам такого рода. Кому-нибудь из вас когда-нибудь обращался Манас Арабаев? Мисалы мага кайрылган эмес. Айсулу Турусбековна, ко мне он никогда не обращался. Айсулу Турусбековна, ко мне тоже он не обращался. Надо же, удивительно. Дальше. В рамках закона выносится решение, никто не обращался. Урматтуу Айсулу Турусбековна, мен өзүм сот системасынан 2013-жылы кетип, мына эми 2018 кайрылып келип атам. Манас Арабаевди эч кандай тааныбайм, тааныган да эмесмин. Себеби мен анын тушунда иштеген жокмун.
Отурумда эң көп суроо берилген райондор аралык соттун судьясы Айдарбек Алымкулов болду. Отурум башталганга чейин 120 депутаттын ар бирине бул соттон жапа чектик деп жарандардан кайрылуулар келип түшүптүр. Анын биринде жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн үлүш ээлерин эмес, жеке коммерциялык тарапка чечип берүүсү экен. Ананда бул Фемида өкүлүнө убагында башкы прокуратура тарабынан 313 тактап айтканда пара талап кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши ачылып, бирок кийин эмнегедир токтотулуптур. Ананда баарынан кызыгы, дал ушул Айдарбек Алымкуловго Максим Бакиев менен кандай байланышыңыз же тааныштыгыңыз бар деген суроо берилди. Себеби былтыр жыл аягында НТС телеканалына сот аткаруучулар басып киргенде дал ушул судья Айдарбек Алымкулов Максим Бакиевке таандык компаниянын өкүлүнө арызданган эле күнү 2 сааттын ичинде чечим чыгарып бергени маалым болгон. Мынакей баарыбыз резонансный иш болду эле НТС телеканалы боюнча. Баарыңыздар билесиңер, Максим Бакиевдин ишенимдүү досу болгон Сергей Костыриндин ишеним катынын негизинде сотко арыз келип түшкөн. Ошол күнү эле бир 2 сааттын ичинде чагылгандай тез аралыкта сиз ошол чечимдерди кабыл алып, ошол эле сот аткаруу департаменти чагылгандай барып туруп, ошол жерде НТСти кавычкада басып калганда барып. Биз ошол жерде барып пресс-конференция берип, мен жеке аралаштым эле ошол иште. Айтыңыз, эмне үчүн Белоруссияда качып жүргөн, Интерпол издөөгө абийт эткен адамдын тиги арызы менен ушундай чечимди бат кабыл алдыңар? Кенжебек Сатункулович, бул чечим эмес, аныктама болчу. Аныктама Жагандык процесстик кодекстин 140 статьясынын негизинде доону камсыз кылуу аныктамасы тараптар чечилет. Келип түшкөн күндөн кеч калбай. Ал эми Максим Бакиев же башканы айтып атасыз, мен ал кезде билген эмесмин. Бул иш маңызынан чечиле элек. Эми сиз билбесеңиз элдин баары билет да. НТС бул бир чакан фирма эмес да. Бул коомдук маалымат маселесине кирип атат. Анан кийин Бакиевтердин эң жакын досун Сергей Костыринди сиз билбесеңиз, Интерполдо издөөдө жүргөн. Мен ойлойм, бул жеке кызыкчылык менен, же болсо жеке сураныч, жеке заказдын негизинде чечилген маселе да. Ошондуктан мен жеке оюм, моралдык укугуңуз жок деп ойлойм да, жогорку сотко барганга. К Бакиеву и Максиму Бакиеву отношения имеете? Абсолютно никакого отношения не имею. А почему тогда вы Минскиде качып жүргөн Максим Бакиевдин жакынын арызын бүгүн алып ишке аткарып атасыз, розыскта жүргөн кишини? Түшүнгөн жокмун, кайсы арызды? Грекстон Капиталдын компаниянын жетекчиси, учредители ким? Бул суроого жооп бергем Кенжебек Сатункуловичке. Дагы бир жолу жооп берип коеюн. Мыйзам чегинде чечим кабыл алынган. Убактын токтоп турсаңыз, сиз милдет кылбай жооп берсеңиз, мен сизге суроо берип атпаймынбы? Мен сиздин жооп бергениңизди, мен сизге кайтадан суроо берип атпаймынбы? Мен мыйзам чегинде чечим кабыл алгам. Максим Бакиевтерди тааныбайм, байланышым жок. Сиз мыйзам чегинде чечим кабыл алган жоксуз. Эки тарапка караган граждандык менен административдик судопроизводствого тиешелүү болгондо экөөнү кошуп коюп бир сот кылып карап атасыз. Бул одоно бузуу мыйзамды. Одоно бузуу. Сиздин моралдык укугуңуз жок андай жерден бузууларды иштегенде. Мына депутаттардын баарына дагы арыз келип түштү дольщиктер боюнча. Ал жерде ыйлап сыктаган дольщиктин үйүн алып туруп бир коммерческий компанияга тапшырып берип койдуңуз. Бул да сиздин моральдык укук бербейт сизге андайга. Качып кеткен Бакиевтердин кызыкчылыгына иштеген соттор мынакей. Булардын эч кандай моралдык укугу жок иштегенге. Минскиде качып жүргөн адамдын национализация болуп атканда мына мүлктөрдү көп Бакиевтердин мүлктөрү. Алар качып кеткен нерсени мүлктөрүн карабай, Бакиевдин куйруктарын кызыкчылыгына иштеген кишилер мына ушулар. Булар биздин сот системага иштегенге укугу жок. Каршы добуш бериңиздер буга. Мындан тышкары Бишкек шаардык сотунун судьясы Ирина Воронцованын дарегине да бир топ катуу сын пикирлер айтылды. Бул айым бир топ саясатчыларга, журналисттерге жазалоочу чечим чыгарганы менен элдин эсинде. Коомчулукта Воронцова Манас Арабаевдин түз көрсөтмөлөрүн аткарып келген деген айыптоолордо арбын. Аны жарандык активисттер кара тизмеге киргизүүнү да талап кылышкан. Депутаттардын бир тобу бул айым жогорку сотко судья болуп барууга моралдык укугу жок деген пикирлерин айтып жатышты. Ал эми 1-май райондук сотунун судьясы Дамира Орозованын ишине нааразы болгондор тартип комиссиясына бир нече арыз жөнөтүшкөн. 18-жылы тартип комиссиясына 5 арыз түшүптүр. 5 тең сиздин поведенияңыз боюнча. Эмне себептен? Бизде кемсинте жана башка деп мына маалыматтар.
Эми ал чындыкка дал келбейт. Дисциплинарный комиссия эчтеке козголгон жок, каралган жок. Эми дисциплинарный комиссияда Манас Арабаев турса эмнени карайт? Эми Манас Арабаев менен иштешкен жокмун, мен аны тааныбайт экенмин. В отношении председателя Бишкекского городского суда Воронцовой, которая не предприняла необходимых мер для обеспечения беспристрастного рассмотрения судьями городского суда дел против политзаключенных, правозащитников, адвокатов и журналистов. И об этом имеются многочисленные факты и подтверждения. И таким образом, как такие люди могут не только претендовать на должность верховного судьи, но должна быть дана правовая оценка действиям подобных судей. И это мнение большого количества граждан, это обращение, подписанное большим количеством людей. Көп өтпөй 12 депутаттан турган комиссия түзүлүп, парламентарийлер бюллетень менен жашыруун добуш берүүгө өтүштү. Анда ар бир талапкер үчүн өзүнчө бюллетень жасалган. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Кыдык Жунушбаев 37 каршы 70 макул, ал эми Нургул Бакирова 25 каршы 82 макул деген добуш алып талапкерликтери өттү. Ал эми Айдарбек Алымкулов 81 каршы добуш алып өткөн жок. Дамира Орозованын талапкерлигин жактырбаган депутаттардын саны 65ти түзсө, Воронцованын талапкерлигине отурумга катышкан 107 депутаттын 91-и каршылыгын билдирди. Парламенттин тиешелүү токтому кабыл алынгандан кийин жогорку соттун парламент аркылуу шайланган жаңы судьялары Кыдык Жунушбаев менен Нургул Бакирова ант беришти. Акмарал Сабатар, Александр Симонов, НТС. Сот тутумун реформалоого дагы бир кадам. Кече күнү президент Сооронбай Жээнбеков бул багытта атайын жарлык чыгарды. Анда ал өкмөткө келерки жылы күчүнө кире турган жаңы ченемдердин иштеп кетиши үчүн кам көрүү сунушун берди. Тактап айтканда, адистерди даярдоо, бирдиктүү электрондуу реестр түзүү сыяктуу тапшырмаларды аткаруу үчүн каражат бөлүү керектиги айтылат. Ошондой эле жогорку кеңеш, жогорку сот жана сотторду тандоо кеңешине дагы рекомендациялар берилди. Талдоочулардын пикиринде соңку кадамдар солгундап калган сот реформасын ишке ашырууга чоң үмүт берүүдө. Бул тууралуу Мирбек Айтикеев баяндайт. Кече күнү президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасын тездетүүгө багытталган жарлыкка кол койду. Анда ал өкмөт, жогорку кеңеш, жогорку сот жана сотторду тандоо кеңешине бир катар сунуштарды киргизген. Аткаруу бийлигине 2019-жылдын 1-январынан жаңы 5 кодекс күчүнө кире турганы, аны ишке ашыруу боюнча тиешелүү каражат маселесин чечүү керектиги айтылат. Ушул жылдын 15 декабрына чейин жаңы документтерди жүзөөгө ашыра турган адистерди даярдоо зарыл. Ошондой эле кылмыштуулук боюнча автоматташтырылган бирдиктүү реестр түзүлүшү керек. Мунун баарын ишке ашыруу үчүн бюджеттен 1 миллиард 400 миллион сом бөлүнүшү зарыл. Жаңы кодекстер сот укук коргоо органдарынын ишин түшүнүктүү кылуу максатында кабыл алынган. Тура кадам болуп атат, анткени биздин жалпы коомчулук, жалпы биздин жарандарыбыз азыркы учурда сот реформанын мындай реалдуу жүрүшүн күтүп атат да президенттен. Ошон Кудай буйруса мындай жакшы үмүттөр тудуруп атат акыркы кеңеш менен отуруму. Ошол эле жарлыгы азыркы учурда сот системасын реформасын чын эле ошол учуру келди деп, реалдуу сот реформанын учуру келди деп ойлойм. Андан тышкары жогорку кеңешке кылмыш жаза кодексине өзгөртүүгө мораторий киргизүү сунушу берилди. Өткөн жумада сот реформасын ишке ашыруу боюнча кеңештин жыйыны болгон. Анда өлкө башчысы учурда парламентте бул багытта 3 мыйзам долбоору сунушталып жатканын, алар кабыл алынса, соңку 6 жылда жасалган иштер жокко чыгарылышы мүмкүн экенин баса белгилеген. Мындан улам жогорку кеңештин депутаттары президенттин сунушун жакын арада карап, колдоп же четке кагышы керек. Эл өкүлү Мирлан Жээнчороевдин пикиринде сунушту колдоо менен сот реформасынын алдыга жылуусуна шарт түзүлөт. Себеби жаңы кодекстердин ишке киришине жарым жылдай убакыт калды. Демек жаңы документтерди кабыл алуу мурдагы документтердин иштеп кетишине жолтоо болушу мүмкүн дейт депутат. Бул 5 кодексти күчүнө кириши үчүн өкмөттүн быйыл мынакей жарым жылдай калды. Ошо жарым жылда көптөгөн акча каражаттарды жана адамдык ресурстарды даярдоо, бул сот корпусу жана тергөөчүлөрдү, адвокатураны жана опер кызматкерлерди жана иштеп аткандарды, ал ошол кызматкерлерди даярдоо маселесин көңүл буруп 19-жылы биз ошо жаңы кодекстер менен иш алып барыш керек. Ал жерде жаңыдан көптөгөн новеллалар кирген юридикалык тартипте. Анан эң башкы концепциялар, ал жерде көптөгөн декриминализация болуп аткан беренелер бар. Анан ошол беренелерди депенализация боюнча концепция кирген.
Андан тышкары бүгүнкү күндө ошол жерде иш козгоону, иш алып барууну, кылмыш иштерди толугу менен тартиби өзгөрүп атат. Жанагы укуктук статистиканы башкача жүргүзүп атат. Ошол мен ойлойм сот укуктук реформанын логикалык аяктоосу болот да. Кыргызстанда соттор тарабынан орто эсеп менен жылына 30 миңдей чечим кабыл алынат экен. Бул жарандардын акыркы үмүтү болгондуктан өкүм албетте адилеттүү болушу керек. Талдоочулардын пикиринде сот адилеттүүлүгүн ишке ашырууга эбак эле убакыт жеткен. Бирок ал ар кандай себептер менен ишке ашпай келет. Мындан улам айрым укук коргоочулар Кыргызстандагы адамдардын тааныш билиш, тууганчылык, жекжааттык байланыштарын эске алуу менен англиялык соттордун кызматынан пайдаланууну сунуштап чыгышкан. Бирок бийликтин соңку кадамдары жаңы ишеним жаратууда. Реформа судебной системы давно уже назрела, потому что люди в целом не доверяют судьям. Сот системасын реформалауга убакыт тээ качан эле келген. Анткени элдер сотторго ишенбейт. Себеби саясий иштер боюнча талаштар көп. Жарандар сотторду сатып алса болот деген шектенүү менен карап турушат. Ошондуктан 5 балдык көрсөткүч менен эсептей турган болсок, 2 деген баа берсе болот. Сот системасын бүгүн эле бүтүрөбүз дегенге мүмкүн эмес. Ал үчүн президент судьялардын кол тийбестигине өзү жеке кепилдик бериши керек. Андай болбогон шартта алар эки жагын кылчактап, адилетсиз чечимдерди кабыл ала бериши мүмкүн. Соңку кездер эле президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен 70 судья кызматынан алынган. Ошондой эле эксперттердин пикиринде соттордун ишмердүүлүгүнө көз салган дисциплинардык комиссия активдүү иштей баштады. Бул адилетсиз чечим чыгарган сотторго олуттуу эскертүү дешет адистер. Мирбек Айтикеев, Эрлан Кемелбеков, НТС. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөштүн башында туруп, аны ооздукташы керек. Бул тууралуу бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду кабыл алганда билдирди. Жолугушууда Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышы, сот реформасы боюнча кеңештин чечимдерин жана соттук реформанын алкагында кабыл алынуучу айрым чаралар жөнүндө сөз болду. Сооронбай Жээнбеков прокуратура органдары коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча ишти улантууга тийиш экендигин эскертти. Ошондой эле максатка жетүү үчүн колдо бар ресурстардын баарын колдонуу зарылдыгын баса белгиледи. Мамлекет башчысы жакында кол коюлган документтердин сот реформасы боюнча кеңештин чечимин жана соттук укуктук реформаны ыкчамдатууга багытталган президенттин жарлыгын аткарууга өзгөчө көңүл бурду. Өткүрбек Жамшитов башкы көзөмөл орган тарабынан бир нече жумушчу топтор түзүлүп, аларга коюлган милдеттерди аткарууга байланыштуу маселелерди иштеп чыгуу тапшырмаларын кабарлады. Канат Исаевке козголгон кылмыш ишинде 27 жасалмалоо фактысы табылды. Депутаттык коргоо комитети бул ишти президент өз көзөмөлүнө алуусун суранышууда. Аталган уюм козголгон кылмыш иши боюнча мыйзамдуу адилеттүү чечим чыгарына үмүт артып жатат. Муну менен катар Канат Исаев өзү да Коопсуздук кеңешине расмий кат менен кайрылды. Анда биринчи инстанция тарабынан ишти тергөөдө жана кароодо көптөгөн процессуалдык тартип бузуулар болгону айтылган. Ошондой эле бул катта кылмыш ишин иликтеген Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан материалдарды жасалмалуу болгону, жалпысынан андай 27 факт бар экени белгиленүүдө. Бишкекте согуштун жана эмгектин ардагерлерин тоноп жүргөн аял кармалды. Бишкек шаардык милициясы кабарлагандай, пенсиядагы кары-картаңдардын акчасы, баалуу буюмдары уурдалып жатканы тууралуу арыздар былтыр эле түшкөн. Кармалган аял күнөөнү толугу менен мойнуна алып, 5 карыяны тоногонун айткан. Кылмышка шектүү ардагерлердин үйлөрүнө кирип, аларды алаксытып, баалуу буюмдарын уурдап жүргөн. Ал өзүн кайрымдуулук фондусунун кызматкери катары тааныштырып, фонддон акчалай жардам берилерин айтып алдап, пенсионерлер башка бөлмөгө кирип кеткенде уурулук кылган. Тартип сакчылары билдиришкенде, кылмышка шектүү аял кары-картаңдардан жалпысынан 200 000 сомдон ашуун акча уурдаган. Кылмышка шектүү аял ардагерлердин үйүнө кайрымдуулук уюмдарынын атынан 3000 сом өлчөмүндө жардам алып келдим деп алдап кирип жүргөн. Мындай шылтоо менен пенсионерлердин ишеничине тез кирип, аларды тоноо оңой болгон. Урууга эшик ачып жатканын билбеген каарылар көз ачып жумгучу акча жана баалуу буюмдардан кол жууп калышкан. Бул кылмышка шектүү деп колго түшүрүлгөн 29 жаштагы аял буга чейин 5 карыяны тоногонун мойнуна алууда. Зер буюмдарды эсептебегенде эле кары-картаңдардан жалпысынан 200 000 сомдон ашуун уурдаган. 164 бир нерсе менен уурулук фактысы боюнча деген кылмыш козголгон. Бул статьяларда деген штрафтан баштап, андан кийин 6-7 жылга чейин камакка алына турган айтылган. Азыркы учурда деген ушул шектүү адамдын башка ушундай эле фактыларга деген, аналогичный фактыларга деген тиешеси барын текшерүү учурунда деген өткөн жылдарда
арыздануучуга деген үйүнө кирип 75 миң сом 70 миң рубль акчасын деген урдап кеткен. Алдамчылар көбүнесе учурда социалдык кызматкерлеринин атын жамынып, ал тургай жергиликтүү администрация же болбосо социалдык коргоо башкармалыгынын жетекчилеринин атын атап киришет экен. 90 жаштагы эмгек ардагери Евгения Кузьминичнага үй тирилек боюнча жардам беремде бир аял келген. Меймандос кожойке чай койгону башка бөлмөгө кирип кеткенде, бейтааныш аял баалуу буюмдарын кымырып кеткен. Шылуундардан жалкып калган карыя биз барганыбызда эшигин ачуудан баш тартты. Мы хотим показать ее фотографию, может быть, это она у вас была? Посмотрите, пожалуйста. Колго түшүрүлгөн кылмышка шектүү аялды атамекендик согуштун ардагери Владимир Сосовдун жесири Тамара Сосова тааныган. Аны алдамчылык боюнча айыпталып жаткан аял подъездин алдынан тосуп алып, өзүн кайрымдуулук фондунун кызматкери катары тааныштырган. Ноутбук жана жаңы эле алган пенсиясын жоголгонун кожойке конок узап кеткенден кийин байкаган. Мен жаман ой жок эле конокко чай берейин деп чайнекке суу толтуруп жаткам. Сумкасынын капчыгын алып чыгып, жардам катары алып келген акчаны берген жок. Мен дароо эле түшүндүм, социалдык кызматкер эмес эле алдамчы экенин. Эшикке кантип алып чыгам деп ойлондум. Ачыгын айтсам, чаап жиберет экен деп коркот экенсиң. Азыркы тапта Бишкек боюнча эле 82 миңден ашуун кары адам бар. Алардын 1200гө жакыны улуу атамекендик согуштун ардагерлери, орук эмгекчилери, Ленинград блокадачылары жана баатыр энелер. Учурда кары картаңдарга мамлекет тарабынан 10 категорияда колдоо көрсөтүлөт. Бир жолку көрсөтүлүүчү материалдык жардамга субсидия, коммуналдык кызматтар үчүн төлөм, аларды багуу жана социалдык тиричилик кызматтары кирет. Бишкектин 4 районунда 84 социалдык кызматкер иштейт. Ар бирине 12-14 карыя бекитилген. Жарандык активисттер кары картаңдарды алдамчылардан сактоо үчүн атайын жашыруун сөз, пароль ойлоп табуу керек дешет. Ал сөз пенсионер жана социалдык кызматкерлерге гана маалым болот. Шылуундар ушул биздин карлардын алсыздыгы менен пайдаланып, эс тутуунун начарлыгы менен пайдаланып келип ар кандай жолдорго, ыкмаларга салып алдап кетейин деген баягы бир нече фактылар кездешкен. Дүйнөлүк техниканы өнүккөнүгүнө байланыштуу жана коргоо каражаттары деле мен жардам бербейт деп ойлойм. Анткени биз берген ошол эле бейджик болобу, удостоверение болобу же спец одежда болобу, аны биздин соода түйүндөрүнөн жана башка мекемелерден дал ошондой кылып жасап алууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Эске сала кетсек, былтыр улуу атамекендик согуштун ардагери Леонид Тузовду тоноп кетишкен. Анда карыя жашап жаткан үйүнө орто курактагы эки аял кирип алып, бычак менен коркутушкан. Андан соң карыянын колу бутун байлап, үйдөн 182 миң сом, Samsung үлгүсүндөгү планшетин, Nokia телефонун жана орден медальдарын алып кетишкен. Көп өтпөй кылмышкерлер колго түшүрүлүп, 9 жана 12 жылга эркинен ажыратылган. Кайыр Жайлообекова, Болот Исаев, Нурбек Капаров, НТС. Эсептөө палатасынын кызматкери санитардык авиацияны такси катары колдонгонбу. Бул тууралуу нааразычылыгын врач-реаниматолог Нурзат Жумалиева айтып чыкты. Ал эсептөө палатасынын инспектору Кочкордо жашаган тууганы реаниматологторго муктаж болбосо дагы санавиацияны чакыртып, дарыгерлерди ашыкча убарага салгандыгын билдирди. Бейтап Кочкор райондук ооруканадан улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнө жеткирилген. Бул билдирүү интернетте кызуу талкуу жаратып, мамлекеттик кызматты жеке кызыкчылык үчүн колдонгондорго чара көрүүнү талап кылышкан. Учурда бул боюнча атайын комиссия түзүлүп, окуянын чоо жайы териштирилүүдө. Кененирээк Рахат Жаныбекова айтып берет. Эсептөө палатасында иштеген аткаминер өзүнүн кызыкчылыгы үчүн санавиация кызматынан пайдаланып жатканын врач-реаниматолог Нурзат Жумалиева социалдык тармактагы өздүк баракчасына жазып чыкты. Анда дарыгер эсептөө палатасында иштеген инспектор тууганы реаниматологторго муктаж болбосо да санавиацияны чакырып убарага салганын маалымдаган. Өзүнүн билдирүүсүндө санавиация тобу Нарын областындагы Кочкор райондук ооруканасына барып келишкен. Бирок Бейтап эч кандай кайра жандандыруу кызматына муктаж болбогонун бир аткаминердин тууганы экенин билдирген. Кочкор райондук аймактык ооруканасына санавиациянын курамында барып келдим. Оорулуу чынында реаниматологторго муктаж беле же бир аткаминердин тууганыбы өзүңүз таап көрүңүз. Кызматынан пайдаланып тууган үчүн санавиацияны колдонгон аткаминердин аты жөнүн жакында жарыялайм. Дарыгерлерди жумуштан кийин үйүндө отурган учурда чакыртышты. Эмгек үчүн акы төлөнгөн жок. 8 сааттык убактымды эсептөө палатасынын чиновниги үчүн короттум. Ызаланып ыйлагым келди. Бизди качанкыга чейин колдоно беришет. Балким ошол учурда бирөөнүн баласы же апасы биздин кызматка муктаж болуп тургандыр. Эмнеге бир аткаминердин айынан жөнөкөй жарандарга санавиация кызматынын унаасы жетишпей калышы керек?
Бирок улуттук госпиталдын жетекчилиги санавиация кызматын колдонуу негиздүү болгонун айтууда. Курамында невролог, реаниматолог кирген дарыгерлер 16 жашар кызды 21 майда Кочкор райондук ооруканасынын улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнө алып келишиптир. Анткени бейтаптын абалы оор болгондуктан Бишкектеги ооруканага жеткирүү үчүн санавиация бригадасы жиберилиптир. Алар эсептөө палатасынан эч ким чалбаганын айтууда. Судорожный синдром болгондон биз аны жөнөтө албайбыз дегенен анда макул дептир. Биз бияктан болсо невропатолог анан реаниматолог кошуп бергенбиз. Невропатолог бул чечимди алган өзүнө. Бул больнойду болсо которушубуз керек. Бул жерде обследование до конца өтө албайт деп. Бизге болсо реанимациянын врачы звонить эткен, Жумадилов деген врач звонить эткен. Честно говоря, я ни с какой чиновницей счетной палаты не разговаривал, и у меня никакой об этом информации нет. Ал ортодо кызматынан пайдаланып, тууганын Кочкор райондук ооруканасынан Бишкекке дарылануу үчүн алып келтирген аткамнер эсептөө палатасында иштеген инспектор Айгүл Солпиева экенин Жаш дарыгерлер ассоциациясынын төрагасы билдирди. Санавиацияны такси катары колдонгон аткамнерге кандай чара колдонот азырынча белгисиз. Эсептөө палатасынын маалымат катчысы бул боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп баштаганын маалымдады. Ал эми Айгүл Солпиева деген инспектор кайсы тарамакка аудит жүргүзөрүн эсептөө палатасы айткан жок. Эсептөө палатасына бул боюнча учурда комиссия түзүлүп кызматтык териштирүү жүргүзүлүүдө. Эгерде айтылган тастыкталса, анда ал кызматкерге катуу чара көрүлөт. Жаш дарыгерлер ассоциациясынын төрагасынын айтымында өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн кызмат абалынан пайдаланган аткамнерлер буга чейин деле болуп келген. То, что вот на днях было опубликовано, это социалдык тармактарда дарыгердин санавиация боюнча жазып чыкканы көптөн бери жүрөгүндө оютуп жүргөн экен. Албетте жумуштан кийин үйүндө эс алып жатканда чакыртып алыска жөнөтүшүптүр. Ал өзүнүн кесипкөйлүгүн көрсөтүп оорулууга жардам берүүнү каалады. Бирок бейтапка реаниматологдун жардамы керек болбоптур. Мунун баарын тасдыктай турган документ бар. Мында окуя биринчи жолу болуп жаткан жок. Эми биз жөнүн айтып калбастан өзүбүздүн кесиптешибизди коргойбуз. Чынын айтканда биздин дарыгерлердин кесиптик кошуну бул боюнча эч кандай реакция кылган жок. Кээ бир маалыматтар боюнча эсептөө палатасынын бул жоругун ачык айтып чыккан врач-реаниматолог кызматтан кетип жатыптыр. Азырынча анын жумуштан кетүүсүнө ким же эмне себеп болгону так айтыла элек. Ал ортодо бир топ дарыгерлер кесиптешин коргоо үчүн тынч митингге чыгууга бел байлашууда. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Эки миң 26-жылы Кыргызстандын айылдары таза суу менен толук камсыз болуп калат. Мындай оданы ичүүчү суу менен камсыз кылуу өнүктүрүү департаментинин жетекчилиги берүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2000ге жакын айыл болсо, алардын дээрлик жарымында таза суу көйгөйү бар. Ал аймактарда суу көйгөйүн чечүү аракеттери быйыл башталды. Учурда 448 айыл маселеси чечиле тургандыктарын тизмесине киргизилген. Андан тышкары суу тармагын оңдоо боюнча алгылыктуу аракеттер көрүлүп жатыптыр. Кененирээк Мээрим Ташыбекова айтып берет. Кыргызстанда 1813 айыл болсо, алардын дээрлик жарымында 653 айылда таза суу көйгөйү курч турат. Демек 1,5 миллиондон ашуун жараныбыз ичүүчү сууга муктаж. Бул көйгөй 2026 жылга чейин толугу менен чечилет деп өкмөт убада кылууда. Өлкөнүн стратегиялык өнүгүү программасына айыл элин таза суу менен камсыз кылуу планы камтылган. Бирок эми анын аталышы таза суу эмес, Ала тоо булагы деген жаңы программа аркылуу ишке ашмай болууда. Себеби таза суу деген аталыш буга чейинки коррупциялык аракеттерди эске салып тургандыктан анын атын да иштөө тартибинде өзгөртүүгө туура келген. Ала тоо программасы 115 айылды камтыйт. Бул Ош, Чүй жана Ысыкөл облустарында. Бул бүткүл дүйнөлүк банктан, ал эми ошол Ала тоо программасын алсагында Жалал Абад облусунда Ислам өнүктүрүү банк аркылуу дагы бир 23 миллиондук долларлык иш, сметалык долбоорлоо иштерин иштеп чыгуу боюнча 3 подгруппа иштеп атат. 6 айдын ичинде бул иш кагыздарын бүтүрөт дагы. Ошо жылдын акырында, анан эмки жылдан баштап Жалал Абаддын 24 айылында ошо таза суу маселеси чечүү башталат. Бүгүнкү күндө калкты таза суу менен камсыз кылуу үчүн кызматташууга 8 донор уюму даяр. Алардын сап башында бүткүл дүйнөлүк банк, Европа өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы жана Азия өнүктүрүү банкы турат. Андан тышкары мамлекеттен да каражат каралууда. Донорлордон тышкары бул республикалык бюджеттен дагы акча каражаты бөлүнүп иштеп атат. 150 миллион сом. Муну бир 80 айылды камтый турган бир долбоорду, чоң долбоорду биз ишке ашыруу үстүндө болуп атат. Бул 150 миллион жанагы аз акча саптала турган айылдарды.
Себебі 80 айлық қамти тұрған айлар бұлар ушул 2018-19 жылдары ишке аша турган долбоор. Мындай аракеттер мамлекет башчынын быйылкы жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаганына байланыштуу күч алды. Сооронбай Жээнбеков жакында Ысык көл областынын Тоң районундагы Ак Өлөң айылына барып, андагы каналды реконструкциялоо долбоорунда жүрүп жаткан иштер менен таанышып келди. 500 миллион сомдук объект 2021 жылы ишке берилери күтүлүүдө. Жергиликтүү эл менен жолукканда мамлекет башчы аймактарды өнүктүрүү башкы максат экенин баса белгиледи. Биз биринчи кезекте айыл жерине ошол каражаттарды жумшаш керек. Содага эмес биринчи миграцияга карап калсын. Дыйкан фермер өндүргөн бүт азык-түлүк продукцияны мамлекет эмес, ошол жерде иштеп аткан, ошол ишкана салам деген, кайра иштет өнөр салам дегендерге баарына тең азыр иштеп атат. Россия Кыргыз фонду менен гарантийный фонд жана биздин банктар ошол жердеги проекттерге мамлекет тарабынан каражатты беребиз. Ак Өлөңдөгү каналды ишке киргизүү аракети өлкөдөгү ирригациялык системаны реконструкциялоо аракетинин алкагында ишке ашып жатат. Жалпысынан бул долбоорго Кытай Эл Республикасынын грант түрүндө бөлгөн 32 миллион доллар каражаты жумшалат. Бул каражатка 6 суу чарба объектилери курулары күтүлүүдө. Баткен областынын мына ушул аймакта 4 ВХ объектиси курулат. Жерде 1400 гектар жаңы сууга жери өздөштүрүлөт. Курулуштун жалпы стоимасы 10 миллион доллар. Мындан тышкары Ысык көл, Талас, Чүй областтарында бүткөрүлө турган объектилер бар. Эгер бул долбоор ишке ашса, 40 000 адам жумушчу орун менен камсыз болору айтылууда. Кытай грантына 6 ирригациялык объектине 32 миллион доллар объектине сунуштаганбыз. Азыр бул уже курулуш иштери башталып, 3 объектисине башталып. 3 объектисинде тендердик отбор болуп, Кудай буйруса, будагы июль айынын баштарында калган 3 объектисине да курулуш иштери башталат. Ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкындагы азыр тендердик курулушчуларда тандоо иштери жүргүзүлүп атат. Бул объект дагы 1 августка чейин Кудай буйруса, бул объекттин курулуш иштери жүргүзүлө баштайт. Өлкөнү суга суу менен камсыз кылуу тармагында оңдоого жана калыбына келтириле турган объектилер оңдоп саналат. Андыктан бюджетке күч келтирбөө үчүн алгач донорлор менен сүйлөшүлүп жаткан 17 объектиге артыкчылык берилет. Алардын айрымдары Ислам өнүктүрүү банкы жана Европа өнүктүрүү банкынын колдоосу менен ишке ашырылат. Бул программа жалпы көлөмү 58,8 миллиард сом, кубаттуулугу 65.500 гектар жаңы сууга жери, 51.000 гектар сууга жердин сууга муктаждыгын жогорулатат. Ошондой 50.000 гектар жердин мелиоративдик абалын жакшыртат. Бул объектилердин көпчүлүгү Союз маалында курулуп жатып токтоп калгандар. Алардын 2000ге чукулу иштебей токтоп турган. Алардын баары ишке кирсе, 22.000 гектардан ашуун жер суга суу менен камсыз болору күтүлүүдө. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Ош шаарынын санитардык абалын көзөмөлдөгөн борбордун өзү антисанитардык абалда. Мындай тыянакты каладагы коомдук тамактануучу жайларды текшерүүгө чыккан депутаттык комиссия чыгарган. Ош шаардык алуу жана санитардык эпидемиологиялык борбору коомдук жайлардын билим берүү мекемелеринин жана тамактануучу жайлардын санитардык абалын көзөмөлдөөчү орган болуп эсептелет. Бирок шаардык депутаттар лабораториядагы антисанитардык абалда тийиштүү деңгээлде изилдөө жүргүзүлүшүнөн күмөн санашууда. Андыктан депутаттык комиссия мындай мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн мекеменин жетекчисине эскертүү берди. Ош шаарындагы санитардык абалды көзөмөлдөгөн борбордун абалы тууралуу Гүлжан Алтымышбаева айтып берет. Ош шаарындагы тамактануучу жайлардын тазалыгына нааразылангандар арбын. Жыл башынан тарта жергиликтүү кеңештин депутаттарына кала тургундарынан 40ка жакын арыз түшкөн. Мындан улам эл өкүлдөрү 10дон ашык кафе ашканаларга эскертүүсүз барышып текшерүү уюштурушуп, антисанитардык абалга күбө болушкан.
Рейдтин соңунда депутаттык комиссия Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна да барган. Ал жерде лабораториялардагы антисанитардык абал эл өкүлдөрүн таң калтырган. Имараттын эскилиги жетип, түтүктөрдөн суу токтобой тамчылагандыктан чакаларды коюп коюшканына күбө болушат. Бул санитардык талаптарга жооп бербейт дешет депутаттык комиссиянын мүчөлөрү. Лабораториялардын акыбалы начар, көчүп турат. Ал микроб аркылуу эле ошо жанагы текшерип жаткан реактивтерине, идиштерине барып, мындай сапаттуу анализ чыгат деп мен ойлой албайм да, жердечи, көрө албайм. Эл күтүп турат. Элдин бир коопсуздугун мындай тескеп турган орган болгондон кийин булар түнү күнү ошолорду эртерээк бачым жасап бүтүрүш керек да. Бул жерде дагы айтып кое турган нерсе, бир 5-6 айдан бери иш жүрбөй атат дейт. Демек, Ошто жөн эле мындай кароосуз калды деп түшүнсөк болот да. Временно бери ремонт болуп турганда биз бияка көчө эле керек. Ошондо аны временно ошол жерде отурушкан. Биз бөлгөнбүз да, ар бир бош кабинеттерге бөлүп ошондой кылганбыз, ошон үчүн туура эмес ушундай информация кетип калды да. Аталган мекеменин жетекчиси лаборатория убактылуу эски имаратка көчүрүлгөнүн, текшерүү учурунда жаңы лаборатория оңдолуп жатканын айтып ишендирүүдө. Биздин чыгармачыл топ барганда лаборатория чындыгында эле жаңы имаратка көчүрүлүп жаткан экен. Бирок борборго таандык, башка дагы 4 лаборатория жайгашкан имараттардын абалы абдан начар. Салмак сактоо министрлигине 10 май күнү биз атайын кат жолдодук, дагы ошол капиталдык ремонтту өткөрүү боюнча бюджеттен кошумча 8 миллион акча каражаттын бөлүп берүүгө жардам берүү максатында. Азыр химиялык лаборатория толук капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Азыр биздин планда бактериологиялык лаборатория, паразитологиялык лаборатория, радиологиялык лаборатория, анан вирусологиялык лабораториянын имараттарын толук капиталдык ремонттон өткөрүп, ушу бажы биримдигинин шарттарына ылайыкташтырышыбыз керек. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен депутаттык комиссия санитардык талаптарды сактабаган кафе ашканалардын ээлерин административдик айыпка жыгуу керектигин белгилешти. Ошондой эле Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жетекчисине лабораториядагы шарттарды жөнгө салуу боюнча тапшырма берилди. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылган. Саламатта болуңуздар.